Номер 7 орто мектеби, 6 класс. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ата тоочтун түрлөрү. Ал эми сабагыбыздын максаты ата тооч боюнча жалпы маалымат алабыз. Ата тоочтун түрлөрүн кайталайбыз. Ата тоочту катыштырып сүйлөм түзөбүз. Ар кандай көнүмдөрдү аткарабыз жана ошондой эле өз алдынча иштөөгө машыгабыз. Ал эми балдар, ата тооч деп эмнени айтабыз? Ата тооч бул зат, сын, сан атоочтордун ордуна колдонулуучу жана алардын белгилерин атабай жалпылап көрсөтүүчү сөздөр ата тоочтор деп аталат. Мисалы, мен, сен, ал, ошол жана башка сөздөр кирет. Жана ошондой эле ата тооч сөз түркүмүнүн 6 маанилик тобу бар. Биринчиси жактама ата тооч, шилтеме ата тооч, сурама ата тооч, таңгыч ата тооч, аныктама ата тооч жана ошондой эле белгисиз ата тооч. Ал эми ата тоочтун биринчи түрү жактама ата тоочко мен, сен, ал, биз, силер, сиз жана алар деген кирет. Шилтеме ата тоочко бул, булар, тигил, ошол, ушул, ошолор жана тигилер кирет. Ал эми үчүнчү түрү сурама ата тоочторго ким, эмне, качан, кандай, канча, кайдан, нече деген суроолор сурама ата тоочко кирет. Таңгыч ата тооч эч ким, эч нерсе, эч качан, эч кандай, эч кайдан, эч бир, эч кайда деген сөздөр кирет. Төртүнчү түрү аныктама ата тоочторго бүткүл, баары, бардыгы, ар ким, ар кайсы, өзү, өзүм деген сөздөр кирет. Ал эми белгисиз ата тоочторго болсо кимдир бирөө, кандайдыр бир, алда кайдан, бир нерсе, кээ бир, бир нече, эмнегедир деген суроолор кирет. Эми балдар, мисал келтирели. Биринчи сүйлөмдө кимдир бирөө кечинде эшикти тыкылдатты дейт. Бул сүйлөмдө ата тооч сөз кимдир бирөө, кандай ата тооч, белгисиз ата тооч. Ал эми экинчи сүйлөм мен жайлоого эс алганы чыктым дейт. Бул сүйлөмдө ата тооч сөз кызыл менен жазылып турат. Мен деген сөз жактама ата тоочко кирет. Үчүнчү сүйлөм бүгүн бардыгы майрамдык маанайда жүрүштү дейт. Ал эми бул сүйлөмдө ата тооч сөз бардыгы деген сөз аныктама ата тоочко кирет. Ал эми балдар, биз азыр жогорудагы өтүлгөн темабызды бышыктоо үчүн китебиңердеги 31 беттеги 8 жана 9 көнүгүүгө көңүл бурабыз. 8 көнүгүүдө төмөнкү чачылган сөздөрдөн сүйлөм түзгүлө дейт. Мисалы, тоого тетиги кыйын жетүү дейт. Тетиги тоого жетүү кыйын деп мен силерге биринчи сүйлөмдө үлгү катары айтып кеттим. Ал эми 9 көнүгүүдө сөздөрдүн антонимин тапкыла дейт. Антоним деген бул карама каршы келген сөздөр, аны өзүңөр билесиңер. Демек ушул 2 көнүгүүнү класс иши катары иштейбиз азыр. Балдар, силерге үй тапшырма катары китебиңердеги 31 жана 32 беттеги коркок бала деген текст берилет. Бул текстти окуп, анан кийинки 13 көнүгүүдө берилген
таблицаны текстке таянып толтурасыңар. Ушуну менен сабагыбыз аягына жетти. Саламатта калгыла балдар.